Assalamu alaikum dostор, каналдын жалпы катталуучулары, айрыкча MMA күйөрмандары. Абу-Дабиде өткөн UFC 308 мелдешинде Мыктыбек Оролбай уулу аттуу мушкерибиз өзүнүн жоокердик мүнөзүн көрсөтүп, польшалык мушкер Матеуш Ребецки менен укмуштуудай мушташып миңдеген күйөрмандардын жүрөгүн багынтканын көрө алгансыздар. Беттештен кийин бул кармаш тууралуу Мыктыбектин мүнөзү, духу жөнүндө айтып мактагандар көп болгон. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Алардын арасында Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Дэниел Кормье, Кейн Веласкес өңдүү атактуу чемпиондорду тарбиялап чыгарган. AKA залынын негиздөөчүсү, машыктыруучу Хавьер Мендес да бар. Ал кече эле Батыштын Red Corner MMA каналына берген маегинде биздин мушкерге жогору баа берип, таң калганын айтты. Журналист андан UFC 308 мелдеши жөнүндө сөз кылсак, бул турнирде укмуштуудай беттештер болду. Сизге кайсынысы көбүрөөк жакты жана таасирлентти деп сурады. Өз кезегинде Хавьер Мендес төмөнкүдөй жообун кайтарды. Оролбай чынында мени абдан таасирлентти. Мен анын эрдиги, өжөрлүгүнө баа берип, эч качан багынба, жеңишчи өлүм деген принципте мушташканынан таасирлендим. Мени чынында эле таң калтырды. Бул беттешти Мыктыбек жеңди деп ойлогом. Бирок калыстар жеңишти бербегенде шок болдум. Бирок бул анын көрсөткөн укмуштуудай беттеши болду. Эмнеси болсо да ал өзүнүн жеке мүнөздөмөсүн жакшыртып алды. Бул мушкердин жылдызы фанаттар үчүн жаңыдан гана жанып келе жатат. Анын кармашы мага аябай жакты. Баа бердим деген Мыктыбекке дем берчү сөздөрүн айтты. Өзүңүздөр көргөндөй бул беттеште Мыктыбек жеңген учурдагыга караганда да көбүрөөк хайп кармагандай. Албетте өзүнүн тайманбастыгынын артынан жетишкендик болду. Балким биздин мушкердин көзү шишибей, эч кандай жаракат албай, катардагы беттештердегидей эле калыстардын чечими менен жеңип кое турган болсо, мынчалык мактоолорго татыбайт беле. Бир четинен беттештин дал ушундай сценарийде өткөнү Мыктыбектин уюм алдындагы баасын дагы да жогорулатты. Анын үстүнө кармаштан кийин биз байкагандай, Оролбай уулунда чоң жаракаттары деле жок. Беттеш учурунда гана болбосо, карьерасын көпкө токтотуп кое турган чоң паузага муктаж эмес. Мыкынын кийинки беттеши жана атаандашы ким болушу керек деп эсептейсиздер? Балким өзүнө атаандаш таппай жаткан, жеңил салмактын рейтингинде 10-орунда турган Рафаэль Физиев болуп жүрбөсүн? Же Мыктыбекке али эртеби? Бул жөнүндө да комментарий калтыралы. Же ошол 10-орунга жакын турган Жалин Тернер, Пэдди Пимблет сыяктуу мушкерлер менен чыкса жакшы болор беле? Спортчубузду колдоп, жылуу сөздөрдөн жазып, видеого лайк басып коюңуздар.